Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 5 февраль 2023 жыл. Элтерде Билерман Ордо кышкы сериялар 3-тур. Телекөрүүчүлөргө каршы бүгүн Калича Сасиева жетектеген команда биздин Ордого келген. Мына ушул команда бүгүн жогорку лигага чыгуу үчүн ат салышмакчы. Анда эмесе мен команданын Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү 3-турга Айнура Валиджанова келген. Орус тили сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Эркайым Сапарбекова, кыргыз тили сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Нургүл Садыкова, арык сабагынын мугалими. Майрам Айдарова, англис тили сабагынын мугалими. Демек бул команда дээрлик баары педагогтордон куралган. Капар Момуналиев, кыргыз тили сабагынын мугалими. 2022 жылдагы жылдык финалдын мыкты оюнчусу. Жана команда капитаны Калича Сасиева, кыргыз тили сабагынан сабак берет учурда команданын капитаны. Мына ушул команда бүгүн жогорку лига үчүн ат салышмакчы. Каличайым, дагы бир жолу кош келипсиздер. Мына жылдык финалдан кийинки алгачкы учурашуу 2023 жылдын эсебинен. Манаңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Эми сиздер жогорку лигага чыга аласыздарбы бүгүн? Динара Сапарова чыга албай калды тилекке каршы. Кош көрдүк урматтуу алып баруучу. Биздин командабыз оюнга даяр. Манайларыбыз жакшы. Буюрса баягы үзүлбөгөн үмүт алдыга жетилет. Дайыма бизде жогорку лигага чыгабыз деген жакшы илгери үмүт менен келдик. Командага ийгилик. Билерман астың-сызыкча Ордо биздин Инстаграмдагы баракчабыз. Катталыңыздар жана суроо жөнөтүңүздөр. Билерман Ордо Фейсбукта барбыз. Билерман чекет TV күчүчө mail.ru электрондук тарек жана YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин бардык оюндар чыгат. Ош шаарынын көчөсү 330 каттар үчүн башкы өнөктөшүбүз Барбол Адал Татуу дайыма жаңы гана продукцияларын бизди кубандырып келүүдө. Жана актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгиликтерди каалайт. Анда оюн башталды. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Блиц раунд жебенин карама каршысында турат. Айнура Алиева Нокаттан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, бал арычылар бал арылардын аябай көптөгөн сырларын билишет. Анткени алар ошон менен жан багышат, айтор өмүрүн арнашкандар бар. Чындыгында бал ары кароо аябай чоң түйшүктү талап кылат. Эртеден кечке ызылдаган үндөрдүн арасында жүрөт. Чагып алышы мүмкүн, күн ысыкта жүрүш керек, айтор түйшүктөрү чоң. Арылар бал топтоп учуп келишкенде, кайсы ары бал топтоп келгенин, ал эми кайсы ары бал топтой албаганын алар билип коюшат, бал арычылар. Сиздерге суроо, кантип айырмалай алышат алар бул процессти? Минута кетти.
Чагамын иштеймин деп. Же эгер ким бал топтоп келсе ошолор биринчи киргизип анан калгандары кирбей тураттыр балким. Кантип билип алат? Алардай орrak алар жок жайыраак учуп келишет да башкалар. Шашпай дейсиз. Шашпай учуп келет. Анан дагы неме дагы үнү дагы баягы учуп келатканда арылардын үнү болот го. Булар акырын чыгат. Зың деп менимчечи баягы айырлардын булар үндөрүнөн баалашат да карашат да бири-бирине. Балким немеге ким биринчи кирген болсо ошолор бал топтогондар, калаган күтүп тургандар балы жоктор болот десе болбойбу? Жок, ал буларды балы жокторду киргизбейт да, аякта турган адамдар, адамдар дейм да, арылар. Андай каролдор. Ошого карап туруп булар бал топтоп келген, бул бал топтоп келген эмес. Кантип билет атат ошону? Ошондо демек ким биринчи кирсе балы бар. Демек кирбей тургандар балы жок. Балы жоктор бакын ичериге карап турушат да мындай. Ошо балды биринчи киргизип, анан кийин балы жокторду мындай күтүп турушу мүмкүн. Нектар топтобогону атайын өзү жол бериши мүмкүн. Өздөрүнүн катар менен аларга мүмкүнчүлүк түзүп бергенге аракет жасап атышат. Алар өздөрүн билип алат, билдирип алышпайбы? Балы жок экенин кийин аяка кирип кетип калышы керек болот. Билишет да, бал арчылар ошолорду көрүп атышат. Калич айым ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Эркайым Сапарбекова жооп берет. Анан менин оюмча ошол бал арылары бал топтоп келип аткан арылар бул башка бал топтой элек арыларга караганда жайыраак учуп келет деген ойдомун. Биздин оюбуз ушундай. Жайыраак учуп келет, анан үнү дагы чыгарган үнү дагы башкача болушу мүмкүн, дыңылдаганы. Негизи ушул башка арыларга караганда жайыраак учуп келет бал топтогон ары. Анткени оор болот деп. Ооба. Жооп кабыл алынат. Баягы жүгү менен деп атасыз да, кыйраткан канча жүк менен келет дейм да, балары. Туура жооп. Бал арычылар алардын үнүнөн билишет, урматтуу билермандар. Эгерде бал топтоп келаткан ары үнү жоон чыкса, Эркайым, ал арыда бал болот, ал эми үнү ичке чыкса, чыйылдап, ал ары бал топтой албаган ары болуп эсептелет. Калич айым айтып атпайбы, алар үнүнөн эле билет болуш керек депчи. Тилекке каршы биринчи суроонун жообу туура эмес болуп калды. Эсеп 1-0. Үнгө басым жасасаңыз жакшы болмок, Эркайым. Калич айымда да бул вариант бар эле, мындай. Айнур Алиеваны куттуктайбыз, Ноокат районунун телевизорго 1 упай алып келди. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Бал аралардын мыйзамы өтө кызыктуу, анан катаал дагы. Бал аралар эгерде жаман жерден топтоп келе турган болсо, нектарды эшиктин алдында турган кароолчулар өлтүрүп коет ошол арыныч. Блиц раунд. Анда блиц раундга кезек келди. Команда даяр болуш керек. Мен суроону бере беремин. Биринчи суроо. Ош шаарынан Темирбек кызы Анара. Фашисттик Германиянын СССРге каршы агрессивдүү согуш планын шарттуу аталышынын сүрөтү. Азыр мен сиздерге ошо сүрөттү да көрсөтүп кое берейин. План боюнча согушту 2-3 айдын ичинде бүткөрүү белгиленген фашисттер тарабынан. 3 айда куда калса биз СССРди алабыз. Эми куда каласы дебесе керек, 3 айда биз СССРди алабыз деген булар. Бул планды жүзөгө ашыруу үчүн фашисттер СССРдин чегарасына 5,5 миллиондон ашык аскерин алып келген, 3700ден ашык танкасын, самолетторун алып келген. Эми сиздерге суроо берип атат телекөрүүчү. Ушул пландын аты эмне деп аталган? Германиянын. Ким жооп берет? Майлы тарыхчы катары Нургүлгө берели. Негизи бул бардыгыбызда бар мунун жообу. Бирок Нургүл Токторова жооп берет. Нургүл Садыкова. Урматтуу алып баруучу, бул план бардыгыбызга белгилүү эле Барбаросса планы болуп аталган. Барбаросса планы жооп туура. Биринчи суроо. Экинчи суроо. Шермамат Райымбеков Аксыдан. Бир режиссерго журналист суроо берип атат дейт. Сиз театрды кандай түшүнөсүз деп. А режиссер бул журналисттин суроосуна адамдар көп эле колдонуп жүргөн бир аталышты айтып өттү. Мен ушуга эле салыштырам театрды депчи. Сиздерге суроо. Режиссер театрды эмнеге салыштырды? Ал биз үчүн жаңылык эмес. Адамдар көп колдонуп жүргөн нерсеге салыштырып жатат.
Мисалы, эмне эмне болушу мүмкүн? Театр, режиссер, адамдар баардыгы көйлөк колдонуп колдонуп жүргөн деди, колдонуп жүргөн деп турат. бул мисалы үчүн режиссердо дубльдар көп болот, а театрда дубльдар көп болбойт да. Сразу бир көрсөтөсүң, баардыгы аплодисменты. Али чайым, адамдар колдонуп жүргөн бир нерсе. ар түрдүү эме айтылды, варианттар айтылды. Бирок биз эмеге токтойбуз. Биз ошодон макул күзгүгө. Көзгө. Туура жооп. Режиссер театрды көзгүгө салыштырды. Жооп туура. Үчүнчү акыркы суроо. Ушул суроого жооп берсе, команда 1-1 болуп калат. Сапарбай уулу Эргешбай база кургондон силерге каршы суроо берет. Мисалы үчүн дейт, биздин автовокзалдарда автобустардын келип кетүү убактылары так бир саатка жазылат. Мисалы үчүн 12:00, 16:30, 8:15, 18:00 сыяктуу. Ал эми Европанын кээ бир станцияларында поезддердин келип кетүү убактылары бири-бирине окшогон сааттар менен белгиленет экен. Мисалы, кетүү сааты 18:18, 21:36 же 35, станцияга токтоо убакыттары да ошондой эле экен. 12:46, 9:27 сыяктуу. Мындай көрүнүштөр, урматтуу билермандар, ошол поезд токтотуу жерлердеги адамдардын кандайдыр бир нерсесине тиешелүү экен да. Европанын айрым станцияларында. Кетти 20 секунда. Эмнеге байланыштуу? Жумуштан чыккан убакыт немецтен убакытка так болот го, мисалы 18 десе биз 20да барабыз го, мисалы алар өз убагында барат. Ошондо Өздөрүнө тиешелдик да, буларда эмес станцияларда деди, боюнча метро станцияларында чыгып ушул жерге келгенче ошончо убакыт болот депчи. Андан ашыкча күтүштүн кереги жок да, алар күтпөйт да, туурабы? Күтпөйт ошо. Каткандар өтө көп болгондуктан жумуштан чыгып баруу убактысына караган болуш керек адамдардын да. күтпөө үчүн саат 18:30. Калычайым, адамдардын эмнесине карап белгиленген? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Капар Момуналичевиз. Капар мырза. Урматтуу алып баруучу, эми биз билишибизче бул Германия, Француз элдери убакытка абдан так болот. Ошондуктан бул жерлерде баягы транспорттун кетүү, келүү убактысы бул жумуштан адамдар жумуштан чыгып, дал ошол маалга келип, андан кийин көп күтүп калбоосу үчүн эсептеп чыккан деп ойлойбуз. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Маселе, урматтуу команда, ошол станцияларда ибадат кылууга каралган убакыттар экен. Эгерде мусулмандар болсо, намаз убактыларын карап коюшат экен. Кайсы бир башка дин өкүлдөрүнө болсо, ошолордун айтор диний ишенимге карап коюлган убакыттар экен, Капар мырза. Анткени алар ошол жагына да шарт түзүп беришкен. Үчүнчү суроо келип, тилекке каршы команда жеңилип калды. 2 суроону тапкан болчу. Жалпы эсеп дагы өзгөрөт. Телекөрүүчү тарапка дагы 1 упай кошулуп, жалпы эсепте 2-0 азырынча оюнубуз улантылат. 3-чү раунд. Тынчтык Кубатбековдун командасы 5-1 эсебинен 5-5ке барганына караганда 2-0 азырынча эч нерсе эмес команда үчүн. Буйруса. Чопунай Түлебаева, Кадамжай районунун тургуну. Айта кетейин, бүгүнкү оюнда кайсы бир команда мүчөсү мыкты деп табылса, биздин баткендик бир телекөрүүчүбүз бар. Манас Амиралиев деген пенсионер курактагы телекөрүүчүбүз, биздин Семетей Амиралиевдин атасы, ошол телекөрүүчүнүн демилгеси менен мыкты оюнчуга символикалык түрдө акчалай сыйлык бар экен. Аны эми аныктайбыз акырында. Семетей өзү, Семетейди эң ишеничтүүсү менимче Семетей бул жерде. Манас Амиралиевдин баласына ишенсе керек. Семетей өзү аныктайт. Чопон Түлбаев суроосун окуйун. Сыр сандык. Суроо. Сыр сандыктын ичиндеги нерсенин
жыты дагы жок экен, балким дамы дагы жок дейт. 1872 жылы америкалык химик Чезро Роберт ушуну ойлоп тапкан. Ал айтат, бул нерсенин курамында керосин, латынча айтып атам, керосин, парафин да бар экен курамында. Парфюм дагы бар экен. Эми сиздер ушул үчөөсүн бириктирип туруп, сырсаңдын ичинде кандай буюм бар экенин таап бериңиздер. Кетти убакыт. Свеча, ароматизатор кошуп шам жасап. Керосин. Жок, мына атканда ол сен шамдын абдан эмес. Дагы. Жыты жок дейт. Жыты жок, дамы жок. Пластилин. Болчун Пластилин керосин. Дагы. Парафин, парфюм. Парфюмдун жыты болот да бирок, жок. Жыты жок деп атат да. Значит, Өзү ошо кошкондо балким бирок жана сезилбейт экен, бирок байланганда чыгат да, балким. Самын болушу мүмкүн эмеспи мындай алып караганда? Самын дагы. самынын жыты бар да. Жыты чыкпайт дейсиң, чыгат. Балким эми жыты жок самын деп иштетип калган. Дагы. Тамы бар да. О, макул. Жеп көргөмдөй. Шамдын жыты жок, Жок, шамдын шам- жыты жок. Аны шам жыты күйгүзгөндө жок гана экен. жыты чыгат, күйгүзгөндө чыгат. Шамдан Дагы эмне? Дамы жок. Арама свеча. Дамы жок болсо биз аны дамдап көрбөйбүз да шам. Дамдап көрө турган нерсе экен да, дамы жок дегенге караганда. Жок, эми бар. Мунун жыты жок, дамы дагы жок дейт. Бул нерсе буюм болуп атат да. Буну химик ойлоп тапкан. Турган нерсе эмес, ойлоп тапканда Бирок значит. жок шамдан ол мына эле бар эмеспи? Бул сыр эмес. Сырбы? 1872 жылы. Шам бар эле да. Мүмкүн ал убакта парфюм кошулбастыр, азыр ошо 872 жылы кошулган. Калычайым, ордодон жардам алсаңыздар болот азырынча. Бонус алсаңыздар да болот. Же жооп берсеңиздер. Ордодон жардам алып көрөлү. Ордодон жардам алабыз. Ордодон жардам алсаңыздар, урматтуу ордо. Бирок туура жооп бер. Жардам чын дилден болуш керек. Чын дилден жардам бериңиздер. Кетти 20 секундда. Свеча, керосин, неме, парафин. Керосин не дейт? О, жыты жок болот, бирок аны Аны ооба да. дамы жок деген кошулат. Ароматизатор. Ооба да. Урматтуу алып баруучу, эме бизде ушул эме версия бар эле, өзү оюбуз биздин эме талкуубузда. Анан биздин оюбузду ушу эме дагы ордо дагы эме кылды, бекемдешти, жардам беришти, бекемдешип. Бул суроого Айнура Валижанова жооп берди. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча, команданын ою боюнча бул сыр сандыктын ичиндеги нерсе шам. Шам. Жооп кабыл алынат. Чезаро Роберт жөнүндө маалымат жок, бирок эч кандай сиздерде. Жок, бизде. Түшүнүктүү. Эми мен туура жоопду айтайын. Керосин бул нефть майынын суюлтуу жолу менен, парафин эритүү жолу менен, андагы углеводдордун аралашмасы деп жазган. Ал эми парфюм курамында бар болгон себеби англис тилинде жазылып келет бүгүнкү күнүн чейин. Көрөбүз эмне экенин. Бул вазелин, урматтуу команда, кадимки вазелин. Жок, вазелиндин ар кандай түрлөрү бар да, биз эми ушуну мисал көрсөтүп атабыз. Көпчүлүк вазелиндер жыты да болбойт, дамы да болбойт, калычайым. Кадимки ал курамы ушундай майланышкан эле курамда болот негизи. Чопунай Тулибаева бир упай кошту да телегөрүшү тарапка. Ал эми жалпы эсеп көрүп атасыздар, оюн болсо улантылат. 4-чү раунд. Чамдаңыздар, урматтуу команда, чамдаңыздар. Чамдаңыздар. Улукбек Мыктыбеков Бишкектен сиздерге каршы суроо берет. Суроо. 9 жашында илим алган, 12 жашында падыша болгон, 21 жашында Стамбулду багындырган Константинополь мурдагы 2 империяны, 4 королдукту, 11 князьдыкты кулаткан жана пайгамбарыбыздын хадистеринде макталган Фатих Султан Мехмед тууралуу суроо экен. Күндөрдүн бир күнүндө дейт, Фатих Султан Мехмед белгилүү шейх Эбул Вефа, анын өз аты Мустафа бин Ахмед экен, ошо менен анын жолугуп Вефага, аны менен ибадат кылып, аны менен баарлашып, маектешип келем деген
аябай чоң бир максатты коет. Ал Вефа аябай чоң белгилүү илимдүү аалым болгон ошол чөлкөмдө, ошол доордо. Ошентип ал Вефага жолугуу үчүн жолго чыгат. Анын үйүнө келгенде сакчылардын бири Фатих Султан Мехмет өкүмдардын жолугушууга келгенин Эбул Вефага кабарлайт. Ал учурда аалым шакирттерине жолугушууну эңсеп келген адам менен жолукпай тургандыгын айтып, элестетиңиздер, өкүмдар менен жолукпайм деп атат. Мындай дейт экен: келген коногубузга туура түшүндүрүп, аны үйүнө кайра жөнөткүлө. Азыркы тапта ички жан дүйнөм мамлекеттик адамдар менен сүйлөшүүгө ылайыктуу эмес. Мен аябай жүрөгүм жибип, эзилип турган убагым. Ал өзү түшүнөр деп айтып коет. Ошентип ал султанды кабыл албай коет. Анткени султан аны сыйлайт албетте. Жана султан аркасына кайтып кетет үйүнө. Таң калган шакирттерине эмне үчүн мындай кылдыңыз деген суроосуна Эбул Вефа анын мамлекеттик жетекчи экенин эске алып, мен ушундай кылдым деп бир себебин айткан болот. Урматтуу команда, Эбул Вефа Фатих Султан Мехметти эмне үчүн кабыл албай койду? Жогоруда мен анын себебин айтып атам. Менин азыркы абалым деп атат. Ички жан дүйнөм мамлекеттик адамдар сүйлөшкө ылайыктуу эмес. Ошол маалда келип атат да султан. Кетти минута. Ошону бускусу келбегенде бир мамлекеттик адамды үчүн башка шакирттердин сабагын үзгүлтүккө учураткысы келбей, балким жолугуп калган. Мен азыр өзүмө жардам бере албайм. Өкүмдарга кантип жардам берем деген. Жүрөгүн шакирттеринин туура эмес совет берип коёрун деди. Может быть, казнить эткени бирөөнү сураганы келип аткандыр. Көбүнчө баягы немеге шейхке көбүнчө бир чечимди таппай калганда келет го падыша. Аны ошондой учурда мен жүрөгүм жийип турса, мен ага туура кеңеш бере албай калам. Балким бир нерседен кечирим кыссасы ушундай болушу мүмкүн да, мындай. Неден улам жүрөгү жийип турушу мүмкүн. Ошол неме айтты да. Шакирттерине сабак өтүп жаткан. Биз окуучуларга сабак өтүп жатканда жүрөгүң жылыйт да, каалайсың. Балким ошонун жанында, ошол неменин алдында, мисалы үчүн башка евро-христиандын представителин. Балким ал ошондой убакта балким мен эмеге мамлекеттик адам менен жолугушууга эмем чамам жок, Аллахка жолугушум керек деген сыяктуу айткан эмеспи? Балким намаз окуп айтып. Жок, бирок азыр шакирттер менен отурган болсо жүрөгү жийип, шакирттер менен отуруп сабак берип Шакирттерине дагы сабак берип атканда, ошондой эми беркине учураткысы келип жок. Эмне үчүн султан? Балким шакирттеринде ошо өзүнүн немеси менен бир үлгү көрсөткөндүр. Мамлекеттик адамдарга мындай жогору бийликтеги өкүлдөргө өзүң ишиңди таштап жүгүрүп кетпе, анан көрөкчө ошо билим ал деген, кайгырып турат деп айтат. Жүрөк жийип турат, жүрөк жийип турат. Жакшы сөз, жакшы эмоция. Жакшы эмоция. Жакшы эмоция. Балалуу болгон эмеспи? Топтур айтасың. Кали чайым? Урматтуу алып баруучу, эми Ким жооп берет? Мен жооп берет окшоймун го, бар бүт жалпы ойлорду топтоп туруп. Себеби конкреттүү эмес, ар тараптан ойлор түштү да. Биз баягы ошол жанагы шейхти шакирттери менен сабак өтүп отурган болсо, эгер шакирттеринечи, биз өзүбүздүн абалыбызга салыштырдык да, мына мугалимдер. Биз окуучуларыбыз менен отурган кезде окуучуларыбызга бөлгөн убактыбызды башка көп убактылардан мындай жогору коебуз да. Окуучуларыбыз ар түрдүү суроолорду бергенде, бирөө чакырып калса да, мисалы үчүн мен жеке чыкпайм сыртка. Анан ошол окуучуларга берип атканда, ошол биз өзүбүздүн кылык жоругубуз менен дагы окуучуларга сабак беребиз. Туруш турпатыбыз менен бирөөгө болгон мамилебиз менен дагы окуучуларга үлгү көрсөтөбүз да. Балким бул ошо окуучулар менен аябай гана берилип бир нерсени талкуулап, ошолорго жакшы бир билим берип, ушундай отурган кезде ал келсе, ошо балдарын, окуучулардын, шакирттерин таштап, ошо өкүмдарга чыгып кетүүнү, ошо менен жолугуу убактысын ошол жака бөлүп кетүүнү туура эмес көргөндүр. Анын бул кылыгы дагы окуучуларга сабак болот да турмушта. Жооп кабыл алдым. Эзилип кетти да башка. Эми мен туура жоопту айтайын. Азыр биз канчанчы 4-чү раундга келип калдык, Туура жооп. Вефа шакирттерине минтип айтты. Мен корктум деп атат. Корктум. Султаныбыз азыр кире турган болсо биздин сабакка, биздин жүрөктөн чыккан, силерге берип жаткан сабактарыма суктанып, өзүнүн мамлекеттик деңгээлдеги жетекчи экенин унутуп коюшу мүмкүн деп атат. Көрүңүздөрбү, мен аны менен өзүнчө гана жолукпасам, бүгүнкү азыр жүрөгүм жибип, балдарыма ушундай берилип жаткан учурда султандын жанымда келип олтурушу, мен силерге кандай сүйлөсөм, ага да ушундай сүйлөймүн. Жана ал менин сөздөрүмө берилип,
мамлекеттик кызматты унутуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен аны кабыл алуудан корктум деп атат. Ошон үчүн мен ушул сиздерге бөлүнгөн убактыны сиздерге арнаймын. Кайсы бир күнү мен ага өзүнчө убакыт бөлөм дегендей маанинде ал аны кабыл алуудан баш тартты. Мен жоопту айттым, сиздин жообуңузду уктум. Бул жерде көбүрөөк магистрге кайрылалуу. Анан эки жооп тең мага жакпады да. Экөө тең бир абстрактуу бир башта айланта турган бир жооптор экен. Команданын азыркы абалын эске алып туруп 4-0 кептебей эле дагы. Эгер мүмкүн болсо бул раундду берсеңиз да болот. Сиздин оюңузду түшүндүм. Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу, бул маалымат алганбыз, бирок бул жерде башка мааниде берилип атат. Өзү жетекчи адам, мамлекетчил адам ар дайым кубанганда, анан ачууланганда эч качан чечим кабыл албаш керек да. Өзү негизги акыркы майны ушундай болуп чыгыш керек эле бул жерде. Анан экинчи бул суроо жөнүндө мындай суроо жооп кимдики туура эмес дегендей, анан туура эске алып командага ыйгарсак болот. Бирок берилген жооп туура эмес. Телекөрүүчү жоопту мындай сөздөрдө улап атат да, Каличайым. Ал биздин баяндарга суктанып, өзүнүн негизги кызматын унутуп коет деп корктум. Мамлекетти этибарга албай калат деп корктук. Андан Кудай сактасын, Осман империясы анда кулайт деп атат да. Бул дүйнө көңүл султандарына эле, аалам султандарына дагы муктаж. Фатих султан ушул учурда кирбей турган жакшы деп атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ал бир каталыкка жол коюп койбойн деп атат да. Телекөрүүчү тарапка ыйгарышка туура келет бул раундду. Ачуу чындык кабыл алалы. Эсеп 4-0 азырынча. Бирок командада шанс бар, ойносоңуздар болот. 5-раунд. 5-раунд бардык жардамдарды команда алып бүттү. Эми команда өзүнүн мүмкүн болгон эрудициясына, интуицияга, интеллектине, кругозоруна жана базасына гана таяныш керек. Командалык бекем оюн болсо, командада ийгилик болот. Кубан Жумамединов Бишкектен силерге каршы суроо берет. Шахмат боюнча дүйнөнүн 8-чи чемпиону венгриялык айым Збюзен Полгар эркектер арасындагы турнирлерге дагы көп катышып, атүгүл жеңген учурлары дагы болгон. Бир жолу Сьюзен журналисттин кандай мырзаларды ута элексиз деген суроосуна аябыр күлкүлүү жоопту берген. Демейде ал журналистке жооп берип жатып, шахмат ойногон мырзалар ага жеңилип калган учурда дайыма кандайдыр бир шылтоону айтып, актанып кетишчү экен да. Мен ушул себептен улам сенден жеңилип калдым депчи. Урматтуу билермандар. Айым Сьюзен шахматист бул жерде эмне жөнүндө айтып жатат. Жеңилген мырзалар ага эмне деп актанышкан. Кетти убакыт. Жок. Эркек эме дейт да, чота бүгүн менин башым ооруп атат эле деген эркектер дайыма бир шылтоо менен деп атат да. Ал шахматка тиешелүү эмес, адамдын өзүнө да же бүгүн менин бир аз маанайым жок эле, башым ооруп турат кичине дегендиги үчүн мындай кыскасы жеңилгендиги мойнуна албаган эркектерде мындайча айткандачы, эч качан мен жеңилгендигин мойнуна албаган, дайыма оорулуу, башы ооруган эркектер менен ойнодум деген сыяктуу айтышы мүмкүн. Башы ооруган эркектер жеңилет. Башы ооруган чыныгы эркектер менен деген эле суроо. Башы чыныгы интеллектуал. Башы ооруган эркектер жеңилекпи же? Сен сулуу экенсиң, сен я миллион твоей красоты. Шылтоосу жок. Башы ооруган жеңилгендечи, жеңилип калганда дайыма айтканда эркекче ойногон. Аял деп аядым да деген эмес. Ал эч качан антип айткан эмес. Эркектер барсы мен башым мен мындай соо эркек менен али ойной элекмин, башы оорубаган эркек менен башы оорубаган эркектер жеңилекпи болду. Жок, бир эле баш эмес, соо деген, дени соо деген. Се ар түрдүү да эме болот да, бир эле баш болбойт да, бардыгы же Мен красотамы суктанбаган деген десең, Макул. Убакыт бүттү, Каличайым. Демек, кандай мырзаларды ута элек болуп калат жана кимди мисал кылды? Биздин арабызда шахмат боюнча эме бар, мындай. Чемпионбу? Ооба. Чемпион бар. Бүгүн аны дагы кошо текшерет экенбиз, буюрса. Эркайым Сапарбекова жооп берет. Эркайым? Айтканда мен мындай ооруй элек, соо эркек менен ойной элек, эркекти жеңе элекмин деп тамашалап айтышы мүмкүн. Анткени андан жеңилип калган эркек, аялдан жеңилип калгандыгы үчүн мен бүгүн башым ооруп аткан же ушундай болуп аткан деген баягы шылтоолорду айткандыгы үчүн
жеңилип калгандыгыбызды мойнуна албай ушундай шылтоолорду айткандыгы үчүн анан алып тамашалап интервьюсунда мен бир дагы сол эркекти, дени сол эркекти жеңе элекмин же башы оорубаган эркекти жеңе элекмин деген сыяктуу тамашалуу жооп беришим мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Шахмат ойнойсуз? Ойнойм. Ошондой эркек шахматисттер жеңгенсизби? Жеңгем. Жеңилип бүткөндөн кийин, жеңилип калганда ушинтип башым ооруп атат дегенби, дебегенби? Мага көбүнчө мындай бир ходдон адашканда башынан ойной берчү дегенде. Ошентип актанышкан. Шахматта бир ходдо тура эмес жүрсөң, оюндун аягына чейин ал кедергесин тийгизет да, жеңилип калууга алып келиши мүмкүн. Жооп туура. Сьюзен мына ошондой эркектердин актанганын мисал кылып келтирген. Мен ден соолугу чын гана мырзаларды ута элекмин деген. 4-1 команда эсеп ачты өзүнө. Балким бачымыраак ойлогондо Эркайым 1 мүнөт үнөнүп калышы да мүмкүн экен. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Команда 4-тү кармап калабы же жокпу? Өтө кызык болуп жатат бизге. Жахангир Кайнаров. Телегөчүн суроосу. Пинин жашоосу деген кинофильмди көргөнсүздөр. Жизнь Пи. Ошол кинофильмде, негизи бул китептин, романдын негизинде жазылган. Ошол жерде мындай бир цитата бар, Каличайым. Бул Жизнь Пи зоопаркта жаныбарлар менен иштеген бир үй бүлөдө чоңойгон бала. Пи акырында океанда жолборс менен калып, акыры ошондой болуп бүтөт киноч. Жашоо үчүн күрөш дегендей. Ошол жерде мындай бир цитата бар да. Зоопарктагы жырткыч жаныбарларды өзүнүн жырткыч экендигин жаныбарларга сездириш үчүн зоопарк кызматкерлери бир айда бир жолу ушундай бир ыкманы колдонушат. Ал жаныбарларга карата. Кайталаймын. Зоопарктагы жырткыч жаныбарлар өздөрүнүн жырткыч экендигин сездириш үчүн бир айда бир жолу аларга карата кандай чечим кабыл алынат? Минута кетти. Аланды ачка калтырып эркиндикке чыгарышат. Жок, алиги мен азыр эстеп кеттим. Эме зоопарктасы баягы бала индус бала жөнүндө эмеспи? Астан менен калып кеткен. Анда ошо атасы баласын билесиңерби, ошо неме клетканын астына чейин алып келип туруп, анан кийин кой берет го, баланы качырыпчы, билесиңерби, ичине киргизет го. Бир коркутуп кайра чыгарат. Анан баягы неме жырткыч болсом келип туруп, жүгүрүп келип клетка жабышкан кезде жаап салат го. Башкача да. Жырткыч экендигин билдириш үчүн буларга бир олжо таштап коюш мүмкүн да, 4-5 бириктирип талаштырып дейсиңби? Талаштырып, ошондо баягы талашкан эмелер курсак ачта жеш үчүн сөзсүз түрдө эме кылат да, жашоо үчүн күрөш деп атпайбы өзү делечи. Жашоо үчүн күрөш, курсагын тойгузуш үчүн баягы бир эле нерсени талашып кетет дагы, күчтүүсү утат деген сыяктуу да. Атайын агрессияга чакырат экен. Мисалы, Жырткыч экендигин далилдеш үчүн бир айда бир жолу деп атат. Далилдеш үчүн. Бир айда бир жолу баягы эктип таштап туруп десең, Анда бир айда бир жолу түрү жандыкты киргизген эмеспи? Мисалы, жолборстор эчки кой деп киргизген. Олжо деп берсек, олжо деп берсек туура. Олжо деп беребиз. Тирүү олжону салып берген эмеспи жырткычтык? Эме курсагын ачып калтырганда бир жолу олжо берген да. Бакындай зоопарктагыларды бир күнгө мындай кой беришкен. Өздөрүнүн бакындай. Каличайым. Жеп койсо азайып калат. Убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, буга эме Эркайым Сапарбекова жооп бергенге аракет кылып көрсүн. Ушу Эркайымдын версиясы бир аз бизге эмерээк болуп атат. Эркайым. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул ошол бир айда бир жолу жаныбарларды ачка калтыргандагы, анан кийин эме көпчүлүгүнө ошол бир гана олжо берип койгондо, аны ошол жаныбарлар курсагы ач, жашоо үчүн күрөшүш керек, алар баягы эмени талашат да. Талашып, мушташып, кыскасы өзүнүн баягы ичиндеги жырткычтык инстинкт, сезими ойгонуш үчүн бир айда бир ушундай методду колдонуп турушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура болсо 4-2, туура болсо 5-1 болот. Адам канча күн ачка жүрүлат? Эркайым. Ачка бир жума, 11 күн. Кыскасы, может, ар кандай да адамдын өзүнө карата болсо керек, бир 10 күндөн ашык. 10 күн ачка жүрө алабы,
Өткөндө бир бала бир жума эле эмеде контейнерде калып кетип тирүү чыкты го. Зоопарктагы жырткыч жаныбарларды өздөрүн жырткыч экендигин сездириш үчүн бир айда бир жолу аларды ачка коет. Ачка койгондон кийин жырткычтык инстинкт козголуп, баягы жырткыч арстандар, жолборсор кадимкидей ырылдап, наракка таштап, өзүн беракка таштап, ушундай нерв эме болот экен да. Бул кадимки күчкө толтурат экен да жырткычтарды. Ошол периодду атайын өткөртүрүп, зоопарк кызматкерлери андан кийин аларга белгиленген өлчөмдөгү азыктарын кайра беришет экен. Негизинен жооп туура. 4-2. Күн сайын аларга эт бере берсе айыркайым. Алар өздөрүнүн жырткыч экенин эсинен чыгарып коет экен да. Арстандарчы, алар ач калтырыш, атайын ач калтырат экен. Анан алар ырылдап баштайт экен. Ошондо алар өздөрүнүн жырткыч экендигин сезип калат экен да. Мына ушундай ыкмаларды колдонушат экен. 4-2. 7-чи раунд. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Сиздерге каршы Александр Герасименко, Россия, Новочебоксарскдан сиздерге каршы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Суроо жөнөтүштү жана бүгүн Калича Сасиянын командасы жогорку лига үчүн ат салышып жатат. Азырынча эсеп 4-2. Команда 2 упай артта. Дыйканчылыкка ким кандай кызыгат? Калича, сиз кызыгасызбы мындай дыйканчылыкка? Мен дыйканчылыкка азыр кызыкпайм. Шаарда жашап калганына байланыштуу дыйканчылык кылгым келбейт. Бирок жаш кезимде чоң энем менен чоң атам кыйла эле дыйкан кылышкан мени. Капар мырза, сизчи? Мен дыйканчылыкка караганда бакчаны жакшыраак көрөм. Бакчаны. Эми суроого көңүл бурайлы. Бир австралиялык фермер минтип айтканы бар экен. Дыйкан чарбада Капар мырза, 2 бармагыңызды мындай көтөрсөңүз, 2 бармак. Жок, баш бармак эмес. Берки бармактан 2 болсун бириктириңиз. Мына. Ошол фермер айтып атат. Дыйкан чарбасында мына колду ушундай 2 бармакты бириктирүү ыкмасы менен айыл чарбасына тиешелүү бир мөмөнүн бышкан бышпаганын айырмаласа болот экен. Эми сиздерге суроо. Кайсы мөмөнүн же кайсы бир айыл чарбасына байланыштуу бир жей турган азыктын кетти? Жумшак эжеке, жумшак экен, бул жумшак. Неме эмеспи? Дарбыз. Басып көрөт деп атат. Басып көрөт. Дарбызды мынтип көрөт. Дарбызды мындай. Бул жумшагыраак, бул не болушу мүмкүн? Австралияда бышкан. Шабдал болушу мүмкүн. Бир кол менен басып деле көрсө болот да. Анан да. Бул мени көрүшүм мүмкүн. Мына 2 колду мынасы менен деди. Австралияда деди. Чоңураак экен да бул кичинекей нерсе эмес. Австралияда эмне өсөт? Ойбой, ошону билсем. Көп нерсе өсөт да. Оны билгенде. Дыйканчылык, эжеке багбан. Күн караманы чүнтүп туруп, эмесин күйүп туруп көрөт го. Же балким ашкабак. Ашкабак болсун. Ашкабак, неме, мөмөсүн деди бирок. Мөмө деди. Булар адашып бак менен. Анда помидорду көрсүн. Помидор кызарганда эле бушат да. Бизден керек. Мен жок эмес. Коон эмеспи? Коонго. Австралияда коон бушат болду. Коон болушу мүмкүн. Сабиз, мындай тип астынан. Мындай колун салып көрүп туруп, барбы жокпу деп. Мөмөсү деди бирок. Каличайым, ал мөмө жемишти биз да жеп жүрөбүз. Баарыбыз жеп жүрөбүз анычы. Баарыбыз жейбиз. Биз эмеге жүзүмгө токтолуп атабыз. Жүзүмгө кантип билет бармак менен? Жакшы эле. Же балки мен баягы жүзүм дегенде, маселен баягы жүзүмдүн немелери, жемиштери баягы Каличайым. Калса, Сабиз. Мөмө дедиңиз, Мөмө жемиш. Мөмө жемиш болсо жүзүм болду, жүзүмгө кала беребиз. Мен негедир бүгүн суроолорду мындай суроонун учун кармап кала албай атам да. Түшүнүктүү. Жүзүм кабыл алынат, жооп кабыл алынат, жүзүм. Ордого дагы бир кайрылып көрөйүн. Ордо сиздер кайсы мөмө жемиш деп эсептейсиздер? Урматтуу алып баруучу, биз да ойлондук, аябай кызыктуу суроо экен. Менин оюмда бул тыт болсо керек деп атам. Анткени тытты алып туруп, 2 бармактын ортосуна коюп туруп, сыгалсак, суусу чыкса, демек ал бышкан.
Зерикпейсиз да, зерикпейсиз, эч зерикпейсиз. Ошо бармактын арасына коюп, сыгып көрүп, анан кийин жөн эле кармап билип койсо болот да. Билбейм, мен оюм да бул, билбейм. Түшүнүктүү. Баткенде тыт көп окшойт. Сага мырза. Команданын оюну тамашалап, саязга окшоп жүзүн дегенде тура болмок да, тамаша. Кулпунай болушу мүмкүн, бирок варианттар көп экен. Талкуунун башында муну айтып өттүңүз. Каличайым, ооба. Мындай. Билип билбеген абалды айтып өттүңүз. Ушул эмеспи деп. Бизде кыргыздарда эки эли деп коебуз, Эки эли дейбиз да, мына эки бармакты эки эли деп эсептейбиз. Каличайым. Эки эли, үч эли деп, үч эли, үч бармак, төрт эли, төрт бармак. Австралиялык дыйкан дарбызды назарга тутуп жатат, урматтуу билермандар. Кантип? Дарбыздын жашыл кара сызыгы болот. Каличайым, билесизби? Билем. Ошол жашыл кара сызыктын ортосунда түшсө, эки жагында эки сызык кеңейсе, ошол дарбыз бышкан болуп эсептелет. Биз айрыкча Орто Азияда дарбызды чертип билебиз. Австралиялык дыйкандар эки элин коюп туруп, эгерде эки жагында кара сызык кеңейген болсо, эки бармак батса, бул дарбыз бышыптыр деп билет экен. 5-2 азырынча, 5-2. Герасименконун суроосун команда таап алган жок. 8-чи раунд. Задушинтип алдык да. Жок, ана. Кайсыга келди? Актив дизайндан суроо. Өткөн жылдары дейин, өткөн жылдары Америка Кошмо Штаттарында бир скандал болду. Спорт чөйрөсүндө. Бир нече бейсболчулар жана белгилүү баскетболчулар салыктан кирешесин жашырган деген кине менен айыпка жыгылышкан. Салык кызматынын маалыматына ылайык, алар өздөрүнүн ошончолук белгилүү болгон абалына туура келбеген бир көрүнүштөрдү жасаган. Белгилүү баскетболчулар жана бейсболчулар. Аларды ошончолукка барат деп эч ким ойлогон эмес. Алардын баскетболчулардын ички мыйзамдык шарттарына, эрежелерине дагы ал көрүнүш таптакыр туура келбейт. Ошол айыпталып жаткан спортчулардын кээ бирлери ошол көрүнүшү үчүн саатына кээ бирлер $10 акча алган, кээ бирлер 1 саат аралыгында $900 чейин акча алган. Негизи алар өтө бай спортчулар. Эми сиздерге суроо. Бул белгилүү спортчулар кимдерден, эмне үчүн мына ушундай акчаларды алып жатат? Кетти минута. Жооп даяр. Мүнөтүнөн мурда жооп даяр. Шашып кетти. Ким жооп берет? Эркайым. Сапарбекова. Эркайым, жакшылап ойлондуңуз, эгерде туура эмес жооп болсо, команда жеңилип калат. Эжеке кечирим сурайм, бирок жооп бере берейин. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча ал баскетболисттер жана бейсболисттер, алар белгилүү адамдар, анан кол коюп берген автографы үчүн акча алышкан. Кол коюп берген автографы үчүн. Автографы үчүн акча алышкан. Ошундай жооп. Бекер деле коюп берсе болот беле? Бекер деле коюп берсе болот эле, бирок сиз өзүңүз айткандай, алар дагы инсан, ошол нафсисине эме болуп, андан акча алышкан. Нафсисин ээрчип кеткен. Алар автограф үчүн акча алып коюшкан. Жооп туура. 5-3 эсеп. Элестетиңиздер, саатына $900 тапкан болсо, демек алар бир айда канча доллар таап коюшу мүмкүн? Салык кызматы төккүлө бул жакка деген. Оюн улантылат, 9-чу раунд. Кол коюп эле $10, $20, $100 ала берсе. Мирлан Абдыразаков. Аксы районунан силерге каршы суроо берет. Бул телегөчүнүн суроосу өткөндө дагы мыкты суроо катары, мындай жакшы суроо деп айтылган. Тынчтык Кубатбековдун оюнда ал кореялык үйлөрдүн жылытуу, жылуу пол тууралуу болчу. Суроо ыр түрүндө дейт. Артка бир кылчайып, ошол убакытты элестетип, мындай ыр пайда болду дейт.
автор өзү окшойт. Жыл мезгили аяктап, жыйынтыкка баратат. Жыйынтыктоо учуру бардык элди каратат. Асылдардын 6-сы чоң жарышка аттанат. Асылдарга тик карап, бир мүчөл жаш келатат. Жыйынтыкта жаш балбан бир сыйлыкка татыды. Асылдардын башчысы 2 кылыч кармады. Мүчөл жашты аралап, кызыл ажыдар бек чыкты. 3 кырдагы бүркүттү ал өзүнө багынтты дейт. Эмне жөнүндө бул ыр? Кетти минутта. Ким жооп берет? Капар Момуналиев. Апар Момуналиев. Урматтуу алып баруучу, биз бул жерде ой биздин финалдык оюн жөнүндө болот деп ойлойм. Эмне үчүн антип ойлойсуз? Себеп дегенде баягы бүркүттү баягы кызыл ажыдар демек Кытайга кетти дегенде, анын 2 неме кармады дегенде баягы биз баягы кубок кармап жеңишке жеткендигибиз жөнүндө болот да. Жылдык финалдык оюн. Таң калыштуу. Бул жерде 2 кылыч маселеси эмнени түшүндүрөт? Ого, жана сынган кылыч жөнүндө болот кой. Томун алдыңыз. Бул ыр түрүндөгү суроо Билерман Ордонун жылдык финалдык оюнуна арналган суроо болчу дейт. Бүркүт Кытайга кетти демекчи Тынчтык Кубатбековго уйгарылган бүркүт жөнүндө сөз болуп жатат. 5-4 өткөндө көрүнүштүн тескериси болуп калбаса эле. 10-чу раундка биз жебени айландырдык жана Айжамал Төлөгөн кызынын суроосуна келди. Кандай абал жаралат аз көрөбүз. Айжамал Төлөгөн кызы. Урматтуу билермандар. Чыгыш тарабында жайгашкан, Гондурастын чыгыш тарабында жайгашкан Чолутека деген шаарда ушул Чолутека дарыясынын үстүнө 1930-35 жылдар курулган көпүрө сиздер көрүп турасыздар. 98-жылы, 1998 жылы реконструкцияланган, бирок көпүрө оңдоп түзөө иштеринен кийин, реконструкциядан кийин дарыя көпүрөнүн астынан эмес, көпүрөнүн айланып агып калганын көрсөк болот. Эмне себептен реконструкция бүтсө дагы дарыя көпүрөнүн айланып агып жатат? Кетти минута. Жооп барбы? Кимде? Эркайым Сапарбеков. Эркайым. Бүгүн Эркайым фаворит го. Эгерде туура болсо. Урматтуу алып баруучу, бул ошол көпүрө курулуп бүткөндөн кийин анан ал жерде шамалдын кесепетинен дарыянын агымы дейт, дарыянын агымы жылып калгандагы, нугу жылгандагы көпүрөнүн түбүнөн эмес, жанынан агып калганда. Мен бул боюнча баягы эгерде өзүң ушунчалык эле керексиз сезип атсаң, ушул көпүрөнү кара деген эмени окуп калдым эле. Ошону эстеп кеттим. Керексиз көпүрө дегендейби? Ошол сыяктуу. Эсеп 5-5. Тең чыгуу. Мына эми чечүүчү раунд. Нуриза Каратаева Бишкектен сиздерге каршы суроо берет. Суроо чечүүчү мына раунд. Баарыбызга белгилүү өзгөчө соода борборлорунда кезиктирген эскалаторлор 2-3 кабатка чыгабыз да. Эң алгач 1859 жылы АКШта Мичиган штатында Натан Амес тарабынан ойлонуп табылган. Биринчи жолу эскалатор. Бирок практика жүзүндө ишке ашкан эмес ал. Кийинчерээк АКШта 1892 жылы Джесси Рено тарабынан практика жүзүндө ишке ашкан эскалатор. Ал өзүн ойлоп табуусун жантайыңкы лифт деп атаган. Эң башында 1894 жылы Нью-Йорктун Кони Айленд паркында туристтер үчүн аттракцион катары колдонула баштаган. Эми сиздерге суроо. Мен сиздерге сүрөтүн коеюнбу? Каалайсыздарбы, коеюнбу сүрөтүн? Же пикириңерди чачыратабы? Мен негизи сүрөтүн эле коемун. Метродо бар бул эскалаторда, соода борборлорунда бар, Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн метродогу эскалаторлордун рельстери, бул кармай турчу жерлери, колуңуздар менен кармай турган жерлери тепкичтерине караганда бир аз ылдам же акырын айланат. Мындай түп-түз кетпейт. Бир аз ылдам же акырын жүрөт. Байкап көрсөңөр. Мунун бир себеби бар экен, атайын жүргүнчүлөр үчүн. Кетти минута.
талкуулайбыз, убактыбыз бар. Ал акылдан жүрөт, уктап калса баягы астына бутуп кирип кетип, баягы немеси менен түшүп калат. Переман айтып атат. Жок, я понимаю, ошо кармап бараткандачы, ал тез жүргөнгө окшоп коркуп кетесиң го, ошон үчүн дайым кармап алабыз го мынтип. Жок, эчке булар метронуку абдан бийик болот да. Абдан бийик болгондон мынтип кармаганда бир аз алдыга тартат. Анан кийин үйдөн чыгып кетатканда, анан түшкөндө бир аз алдыга токтоп кетпеш үчүн бир аз жайыраак жүрөт. Балансировка да, ошол эле карап кетет. Балансировка үчүн. Дагы биринчи балансировка үчүн уктап калбаш үчүн дагы буну абдан бийик да, жөн эле баягы. Эгер Москвада метро бийик болот да, анан кийин чыгып кетканда тике болот. Мен метронун эмесин көргөндө тартат. Өйдө кеткенде тартат, бул кеткенде бир аз жай болот. Өйдө чыкканда кыйналбай тартыш үчүн рейстерге жардам. Ошондой да болот. Айтпай ошо рейстерге балансировка деп атасың ошондо. Ошол эле ама чыгып кетканда дагы сен айтып көрсөң. уктап калбаш эле жөн эле мындай тартыш. Жок, өзү негизи бул уктап калбаш. Жок, биз мен уккам. Мен дагы ошол именно вот это вот ал акырын жүрөт да, жай жүрөт. Ошол жерде бар. Тем более Москваныкын өзүң барсаң узун бийик. Ошол жерде уктап калбаш үчүн да. Сен уктаганда да вдруг не дай. Калычайым. Жайыраак жүрөт. Урматтуу алып баруучу, биз үнөмдөгөн мүнөттөрүбүздөн пайдалансак деген оюбуз бар эле. Кетти, берейинби? Ооба. Кетти үнөмдөймүн. Ошондо Токто, Майрам оюн жыйынтыктап бүтсүн, айтып турду Майрам. Ошол эле болгон. Жок, сен аягына чыкпадың. Жанагы эме тепки чакырын жүрөт. А вот это быстрее. Ошон бул айтып атат, бирде жай дейт, бирде тез деп атат. А болуптур, тези уктап калбысы жай эмнеге? Значит, бул азыр мына капар айтмакчы, жана уктап, жана бийик ылдый түшүп кетип атканда кармап туруш үчүн, бийиктикте мына алдыга сүрүлбөш үчүн. Эжеке бирок именно метронун эмесин айтып атат. Метронун кулдап берип атат да. өйдө бийик, сен аркага чалкалап кетпеш керек. Мындай кармадыбы, тартып кетет алдыга каздап. Тике деп атасың да, ошо тике деп. А түшүп келатканда, эгер тезирээк болсо алдыга кетип калышы мүмкүн, мындай болуп. Ошон үчүн муну кармап кой, сен мындай турганда адам мындай турат да. Ошондо кармаганда бул мындай болуп кетиш керек. Анан мындай тартып калганда адам мындай болуп калыш үчүн кармап мындай алдыга мынтип тартып кетет. Эми карап тур. Үстүдө эскалатор кетип атат. А эскалаторго караганда тезирээк жылып кетип атат. Тезирээк жылып. Жыгылып калбас деп кош. Ал жерде мисалы үчүн өтө көп адамдар бар, уктап калып туруп. Калычайым. Биз эме капардын немесине. Бирокчу Нургүлгө кош. Мак сен айт. Чечим кабыл алыш сиздин ыктыярыңызда. Ким жооп берет? Же өзүңүз жооп бересизби, же ким жооп берет? Ушул чечүүчү раунд. Макул, чечүүчү раунд. Мага экөөнүн тең версиясы жагат бирок. Өткөндө бирөөнү эки версияны айтканда мен бирөөсүнө токтолуш керек. Болдум эле, эмнеге эки версия айтат, бирөөсүнө эле айтпайбы депчи көрсө ошон үчүн болот экен да. Калычайым. Нургүлдүн версиясы. Макул, Капар сен жооп бер көр. Капар Момуналиевдин версиясы. Капар Момуналиев. Бирок Нургүлдүн версиясы более болот. Жооп бериңиз. Эмне үчүн метродогу эскалаторлордун рельстери тепкичтерине караганда бир аз ылдам же акырын жылат? Урматтуу алып баруучу, бул жерде варианттар чыкты, бирок өзүм вариантты такталайын. Метронун эскалаторлору кадимки эскалаторго караганда, маркеттерге, үйлөргө караганда абдан бийик болот, анан кескин тике болот. Ал жерден кулап кетүү коркунучу дагы абдан көп да. Ошон үчүн мынакей метродон сыртка чыгып бара жаткан эскалатордун баягы жанындагы баягы жылышы бир аз тезирээк болот, себептен ошону кармап, алдыга карап бир аз тартып, аркага чалкалап кетпөөсүнүн алдын алган коопсуздугун. Сен бир аз тартып кетет тике караганда. Анан бул биринчиден эскалатордун өзүнө жардам берет. Ал эми бул жака ылдый төмөн түшкөндөгүсүндө бул бир аз жайыраак жүрөт. Себептен адам алдыга күйлөнүп, жыгылып кетпөсү үчүн бир аз ошону сүйөнүп, карманып кетиш керек. Бул адамдардын коопсуздугун алдын алган деп жооп беребиз. Жооп кабыл алдым. Эми ушунча болду. Мен Нургүл айымдын да версиясын угуп коеюн. Эмне болгон версия эле Нургүл айым сиздеги? Урматтуу алып баруучу, мен ушул жөнүндө аябай көп жолу укканмын, бир нече жолу. Эмне себептен ушул эскалатордун бакындай ылдамдыгы менен бакындай перила деп коет, кармагычынын ар түрдүү болгондо адамдар бакындай уктап калышат экен, өтө секин кетип атканда. Ошондо бакындай кармаганда бакындай сенсорика деп коетпу, бакындай кол менен осязание, чувство осязание аларга уктап калбоо сезимин алып келет, уктап калбаш үчүн. Коопсуздук да бул деле. Түшүнүктүү.
Эми туура жооп. Метродогу эскалаторлордун рельстери тепкичтерге караганда эмне үчүн ылдам, эмне үчүн тез болушунун себеби эскалатордо бараткан жүргүнчүлөрдүн уктап кетпеши үчүн жасалып чыгарылган. Уктап кетпеси үчүн, анткени адам эскалатордо өзүн комфорт сезет дагы, уйку тартып кеткен учурлар көп болгон, жана кулап кетет алар. Кармаган рельс адамды эметип турат, сергек кылып турат. Ошол себептен эскалаторлор ушундай иштеп чыккан. Калыч айымда туура түшүнөмүн, тандоо өтө оор болду. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы дейбизби же кандай дейбиз, 6-5 эсебинде Калыча Сосьон командасы бир упай менен жеңилип калды жана жоопкердикке чыга албай калды команда. Урматтуу алып баруучу, алгач оюн жөнүндө айтсак, оюн жакшы болду. Мен мурда да бир жолу айттым эле. 5-6 деген эсеп бул формалдык эле көрсөткүч. Негизи бул деген тең чыгуу дегенди билгизет. Жеңилген жок команда, манайын түшүрбөсө деле болот. Бирок өкүнүч болот да баары бир. Баары өкүнүч болот. Эми кийинки оюндарына ийгилик каалайбыз. Абдан жакшы ойношту команда. Мен магистр катары бүгүнкү оюнда ушул Эркайымды мыкты билерман деп таптым. Анан чындыгында Эркайым мөөнөтүнөн мурда менче 2 суроону жообун айтты. Ал эми телекөрүүчүлөрдөн болсо ошол биздин финалдык жылдык финалга арнап ыр жазган Мирлан мырзанын суроосу мага аябай жакты. Мирлан Абдыразаков. Финалдык оюнга катылгандар, Рахмат. Анан эми урматтуу алып баруучу, мен экинчи бөлүгүнө өтөйүн сөзүмдүн. Мен атам бүгүн оюнга келем деген болчу. Бүгүн болбосо да бир ниети бар. Оюнга бир күн келип өзү дагы дубай саламын айтат. Бирок мен азыр атамдын сөздөрүн бул жерде айтып, анан ошол өзүнүн сыйлыгын тапшырып койгонго уруксат этиңиз. Айтыңыз. Атам буга чейин Билерман Ордого суроо жөнөтүп жүргөн. Анан көпчүлүк учурда жеңип ошол сыйлыктарын алып жүргөн. Анан өзүнүн ушундай изги тилеги бар экен эле, ушул эми алган сыйлыктарымды ушу кайра билермандарга да берсем дегенчи. Кайра кайтарып берейин деген ниетте айтып атат. Анан рахмат. Өзү пенсионер, ошо пенсиясынан кичине каражат ажыратып ушул Билерман Ордого коёюн деген мындай демөөрчүлүк кылайын деген ниети бар эле. Урматтуу алып баруучу, оюн 2 бөлүктөн карасак болот. Эмнегедир команда мындай кээ бир ийгиликке жетишкенде адамдар өздөрүн таштай берет да. Кээ бир ийгиликке жетишкен адамдар өзүн таштай берет. Мен бүгүн ошол нерсени көрдүм. Тилекке каршы бул да мына күйдүрүп айтып атам. Бир аз даярдыктар аз болуп калган командада, бирок кийин чыйыр алыш керек, команда. Чыйыр алды команда, бир аз ушул темпте сергек болуш керек. Сергек болуп издениш керек. Албетте 100% мына туура эми Капар мырза оор суроону тапты, бирок негизге изденген мындай күчтүү логикасы, аябай тез жооп берген бул Эркайым айым болду. Жакшы суроо жооп берди. Издениш керек, ар дайым өнүгүш керек. Анан биз дагы ушул ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча мына биздин ушу капитан Семете агайыбыз атасына ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мекенчил, интеллектуалдар колдогон инсандар көп болсо коомубуз өнүгөт. Баарына ийгилик каалайбыз. Рахмат. Калыч айым. Урматтуу алып баруучу, мындай суроолорчу мындан кийинки командаларга деле берип атканда суроолор мындай 2 ача болбостон так берилсе деген мындай сунушум бар да. Себеби 2 ача болсо 2 учун кайсы бирин кармашты билбей калат экенбиз да. Макул эми бул биздин пешенебизге жазылган ушул экен. Биз демек мындан ары да көбүрөөк изилденип ойлонушубуз керек экен, даярданышыбыз керек экен деген. Анан менин командамда өзүмдүн жеке пикирим боюнча баардык оюнчулар мыкты. Кайсы бүгүн команданын Эркайымдан сырткары кайсы оюнчуну мындай активдүүрөөк катышты деп эсептейсиз анда? Урматтуу алып баруучу, Нургүл Садыкованы мен жеке көрсөтөм. Себеби туура сунуш берди. Акыркыда у вариант бар эле негизи. Ишенимдүүрөөк. Куттуктайбыз Нургүл айым. Актив дизайн сыйлыгын бир бөлүгүн сизге беребиз. Тапшырып коюңуз Семете мырза, Эркайымга тапшырып коюңуз. Биздин пенсионер телекөрүүчүнүн сыйлыгы. Сиз ошол жашка жеттиңиз. Анда бар болуш ширингтерин студияга беребиз. Görüşкөнчө, ассаламу алейкум, аман болуңуздар.